Бул жол Суу-Самыр Талас-Тараз жолунун Бакаят аймагындагы аралыгы да ушул аралыкты Урмарал суусу кесип өтөт. Былтыртан бери бул жерде чоң көпүрө салынып жатат. Биз Урмарал суусуна көпүрө салып жатабыз. Азыр көпүрөнүн 4 таянычы коюлду. Эми аларды байланыштыруу үчүн негизги тирөөчтөрүн орнотуу иштери жүрүп жатат. Бул иштер оор болуп эсептелинет. Андыктан япониялык адистер өздөрү келип жеринде коюп берип жатат. Трассадагы көпүрөнү 2016 жылдагы суу ташкын талкалап, көпүрө астына убактылуу кошумча тирөөчтөр коюлган. Каттамды убактылуу өзгөртүүгө учуратпоо үчүн учкай ремонттолгон. Япон эл аралык кызматташтык уюму бул көпүрөнү жасоого макулдук беришкен. Жумушчулар жергиликтүү калк ичинен алынды. Биз айрыкча сапатка өтө маани берип жатабыз. Анткени биздин жасаган иш коопсуздукту камсыздайт. Иш былтыр февралда башталган. Эми 24-жылы апрелде тапшырабыз деп турабыз. Ушул эле аралыкта чокул бурулуш бар. Бурулушу айдоочуларга кооптуу. Япон долбоорунун алкагында көпүрө менен бирге чокул кайрылышты кеңейтүү иштери жүрүүдө. Суу-Самыр Талас-Тараз жолунда повороту аябай чукул болчу, авариялык кооптуу абалда болчу. Бүгүнкү күндө жолдун вираж деп коет. Виражды кеңейтип, бардык технологиялар менен авариялык кооптуу абалды жоюу максатында дагы 1 километр асфальтты узартууда. Жакшы, япондордун үйрөнөт турган көп нерселер бар экен. Мисалы, балкаларды куюу мен практика жүзүндө биринчи жолу көрдүм. Ушул жерден балкалардын өстөрү куруп, бардык иштеген иштери өз убактысы менен бүттүгү мыйзам чегинде жакшы иш алып барышып атат. Жалпы курулуш 1 километр 200 метрди түзөт. Жакынкы мезгилдерде Суу-Самыр Талас-Тараз жолунун ушул аралыгы дагы реконструкциянын 4-фазасы менен толук асфальтталып оңдолот. Салика Садиева, Элхан Арсланбеков, Ала Суу 24, Талас облусу.